Урматтуу баяндамачылар, мына сиздер бүгүн Үчкоргон КЭСини модернизациялоо боюнча экономдо тендер өткөрүү кооз сөздөрдү айтасыздар да. Кооз сөздөрдү айтасыздар. Жакшыртабыз дейсиздер. Болгон 30 мегаватт кошулат экен, 180 миллион долларлык. А бирок колуңуздарда турган ишти кылбайсыздар. 2019 жылдын 17-14 июль күнү күчүнө кирген энергиянын кайра жаралуу булактары жөнүндө Кыргызстандын мыйзамы бар, күчүнө кирди, кабыл алдык. Мини ГЭСтер. Мына сиздер айтып аткан миллион деген доллары жок эле, өздөрү курабыз деп атат. Сиздер шарт түзүп бергиле, аныктап бергиле деп. Бүгүнкү күнгө чейин муну кылбайсыздар. ККПнын орун басары, сиз отурасыз. Боронов да ушул жерде сөз берген. 1 ноябрга бул положение даяр болот деп. Кана положениеңиздар? Азыр февраль айы болуп атат. Качан даяр болот бул? Азыр бул положение иштелип атат. Буюрса бул процедурный урматтуу деп жооп бере туруңуз азыр. Жооп деле берип койсунчу, мен суроого кеч жазылып калдым. Бул маанилүү, көптөгөн ишкерлер күтүп атат муну. Макул, сиз талкууну айтып туруп, процедураны айтыңыз, анан аягында жооп берип койсун. Рахмат. Азыр положение боюнча иштер жүрүп атат. Госоргандардын ичинде согласование болуп атат. Чукулда өкмөткө киргизебиз. 5-чи микрофон калган убактысын бериңиздер. Мындай жаң келдиңиз, мен түшүнөм, дежурный жооп бербесеңиз будан кийин. Иштелип жатканын билебиз. Бирок 3 айлык деген мөөнөт бар. Бизде премьер-министр сөз берген 1 ноябрга даяр болот, мына болуп калды деп. Бүгүн февраль, 20 жыл. Сиз качан чечилерин айттыңызчы мөөнөтүн? 1 айдан бүтөбү положение? Аракет кылабыз буюрса бүтүргөнгө. Рахмат. Энергия холдинг Айтмат Кошевич. Бул боюнча жогон иштеп чыктык. Депутаттар менен да талкуу болду, комитеттеги депутаттар менен да талкуу болду. Азыр ошол согласование процесси жүрүп атат. Өкмөткө кирсе, мен ойлойм бардыгы алдын ала талкуунун убагында бүт маселелердин бардыгын ал жерден снимать эттик. Азыр өкмөткө кирсе, кол коюлса эле күчүнө кирет. Рахмат. Мөөнөтү. 1 айдын ичинде бүтөт го. Рахмат. Жиңиктабайлыбы?